эч качан биз өзүбүздүн маселебизди өзүбүз чечмейинче башка бирлер чечип бере албайт. Чындыгында бүгүн эркектер карындаштарыбызды сыйлай албай калды. Интимдик ошол баягы кызматтарды жүргүзгөн сайттар ачылып кеткен экен кыргыздардыкычы. Качан кыргыз бирөөнүн ала жыбынакта үйүн буз деле. Мен тамашалап эле айтып атам, молдокелер силерге эмне стиральный машинабы депчи. Эмне үчүн биздики ушул мусулман десе эле мындай бөжөңдөгөн адамды элестетебиз, мынтип эле жүрө бергенчи. Ата бабалардын заманында каякта демократия болду эле мисалы. Себеби талак деген сөз ал чай ичейин деген сөз эмес да. Канча карындаш, эже карындаштардын ночной клубтарда кор болуп атат. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, Автор ТВ каналы. Биз бүгүн Москва шаарындабыз. Бүгүн биз болсо ошол мигранттардын арасындагы ошол көйгөй тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Россия Федерациясындагы өкүлү Сүйүнбек ажы Жусубалиевке кайрылдык. Сүйүн ажы, assalamu алейкум. Алейкум рахматуллахи. Биз эми анда алгач эле ошол эң кымбат валюта убакыт деп коет. Бизге ушунча жумуштарыңыз көп болсо дагы убакыт бөлүп маек берүүгө макул болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эми дароо эле суроолорго өтсөк, бүгүнкү күндө ошол мигранттардын арасында, мекендештерибиздин арасында көп бир мындай ыплас жүрүш-туруштар, ушундай коомго терс пикир келтирген бир көрүнүштөр, окуялар соңку учурда көбөйүп кетти да. Бирок андай дегенибиз менен бизге социалдык тармактарда деле, башка жактарда деле баягы адеп ахлак ыйманга чакырган маалыматтар деле баягы аз эмес да. Көп бардык нерсе жетиштүү. Анан ушулардын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүткүл аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Дүйнө ахиреттин бактылуулук жолун көрсөтүп берген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Өтө орчундуу суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө чындыгында Москва жергесинде, Россия жергесинде биз да ушул мигранттар катарында эле жашаган себептен келип эле мен айтат элем, ушул ата бабабыз тутуп келген Алланын берген дини менен көңүл бурбаган себептен. Себеби ар бир атуул, эркекпи, аялбы, өзүнүн жараткан Аллахты улуктугун, жашоодо бактылуулукту жараткан Алла динге койгондугун эстен чыгарып, эстебей койгондуктан. Бизге окшогон кол коңшу мамлекеттерден эле алып карасак, ошол кол коңшу мамлекеттерде чыкпаган ызычуу, чыкпаган жаманатты биздин мекендештерден чыгып жатпайбы? Эмне себептен? Себеби бизде бул жака ушул тыйын таап келем деп эле, тыйын таап иштегенче тапканы деле же таппаганы деле, мен баарын айтпайм, бирок чындыгында бүгүнкү күндө ушул көйгөй күчөп бараткандыгына байланыштуу биздин Кыргызстан мусулмандары дин башкармаларынын алым уламалар, ошол муфтий хазрат дамылаларыбыз Москвадагы, Россиядагы мекендештерибиздин жаман жолго басып бараткандыгы, биздин кыздарыбыздын адрестерине жаман сөздөр айтылып калгандыгына байланыштуу жана динден алыстап бараткандыгы, бүгүн мына мен өзүм канча келип күбөмүн, үй бүлө маселесинде бир бактылуулук жок болуп бараткандыгына мен күбөмүн. Бардыгы мусулман экенин билет, кыргыз экенин билет, бирок болор-болбос уруштан чыгып туруп эле үч талакты айтып, бактылуу жашоосун талкалап алып аткандар толтура. Аябай көбөйүп баратат ушул нерсе. Эмне себептен? Себеби ошо келип эле динге көңүл бурбаган себептен. Бүгүн биздин бир чоң аксай турган жерибиз, туулушубуз дин менен болсо, балалуу болсок сүннөткө тургузабыз, кулагына азан айтабыз, турмушка чыгарсак кызыбызды нике менен, пайгамбарыбыздын мубарак сүннөтү, балабызды үйлөсөк нике менен, эгер бул дүйнөдөн өтүп кетсек жаназа менен эле өткөнбүз. Бирок жашообузда ошо дин колдонбой калгандыктан, динди кадырлабай калгандыктан бардык жашоонун эрежеси динибизде камтылган да. Жараткан Алланы таануу, ата-энени урматтоо, бир туугандарды кадырлоо, үй бүлөнү баалап жашоо, мамлекетти сүйүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам хуббул ватан минал иман. Мамлекетти сүйүү, мекенди сүйүү имандан деди. Бүгүн көп мекендештер менен сүйлөшүп отуруп калабыз.
Кыргызстанда иш жок, Кыргызстанда пайда жок, Кыргызстанда андай мындай деп сүйлөп баштады. Эмне себептен? Себеп жүрөктө ар бир адам үй бүлөсүн бекемдей албаган мекендеш ал мамлекеттин бекем болушуна салым кошо албайт да. Өзүнүн үй бүлөсүн бекемдей албаган адам ал өзүнүн мекенин бекем болушуна салым кошо албайт. Үй бүлөсүн бекемдеген адам, жараткан Алладан корккон адам, ал динин баалаган адам, ал улутун да баалай алат. Сөзүңүзгө аралчы мисалы мындай болуп атат да, мен бул суроо сизге тийиштүү же тийиштүү эмес билбейм, же балким динде кандай каралган. Маселен, мен Москвада көп байкайм да, мындай чоң баягы бизнес борборлор, чоң баягы сетевой магазиндер, ушулардын көпчүлүгү ушул эле азербайжандарга, түрктөргө тиешелүү да. Булардыкын көбүнчө угуп калсам, мисалы динде бизнести кандай жүргүзөт, динде акчаны кандай сарамжалдаш керек, динде ушинтип чоң бир команданы кантип башкарат, эми көбүнчөсүн карасам мен ушул нерселерди көп көрөм да. Бирок мына сизге кайрылган биздин кыргыз мекендештердин көпчүлүгү ушул жандай талак маселесинен айланып чыкпай калган, анан аялым мындай болуп кетти, ушундай болсо кандай болот деген ушундай майда барат нерседен чыга албай, деңгээлибиздин көтөрүлө албайга жатышы эмнеден болушу мүмкүн? Канча тамакты кооз жасасаңыз деле тузу жок болуп калса даамы жок болгондой, биз жашообузду кандай искусственный кооздоп аракет жасаганыбыз менен келип эле маселе келип динге такалат. Мен себебин практикадан көрүп жаткандыгым үчүн айтып жатам. Күнү түнү дин менен жашабай иши жок, бизнеске айланган деле мекендештерибиз жок эмес, бар бизнес менен. Бирок бизнесинде берекет жок. Бизнесинде деле берекет жок. Ал үй бүлөсүнө көңүл бура албай калган. Канча бизнесмендер келип деле үй бүлөсүнүн маселесин чечип берип, мен бир канча семьялар ажырап калгандыгына көрүп күбө болуп атпайбызбы? Айтайын дегеним, Аллах Таала Куранда толук бир ооз сөз менен айтып, мен бактылуулукту толук динге койдум деди, ушу жетиштүү болуп атат. Демек, бизнесмен деле акчасы, бизнеси жүрүшүп турса деле үй бүлөсүнө бактылуулук болбосо, анын бизнесинен не пайда? Бактылуулук бизнесте деле эмес экен. Бактылуулук бизнеси жок болсо деле эмес экен да, бактылуулук динде экен. Эгер дин бекем болсо, ачак деп коет го бизде. Ошо үйдүн ачагы бекемделсе, үйүндө берекет болсо, ал канча таппасын, ал аманатты билет. Эгер динге бекем болгон адам, ал аманатты бекем болот. Бүгүн биз аманатка бекем эмеспиз. Бүгүн бизде көппүз, Кудайга шүгүр. Бир канча коомдорубуз бар, канча биримдикке чакырылган коомдорубуз бар. Бирок баары бир эмнеге ортодо эмнегедир бир мындай пикир келишпестиктер бизде көп. Бизде тил табышпастыктар көп. Бизде жакшы иш кылып аткан адамды мактоо бизде аз. Кайра көтөрмөлөө аз. Бизде эң минус жери мен ушул жерден айтат элем, ушу сиз айтып аткан ушул орчундуу сурооңузга ушул жооп болсо керек деп ойлойм. Бардыгын жашообузда биз динибизди, Алла берген динибизди, Алла рахмат кылып жөнөткөн эле бул динди бизде ушул бактысыздыктын баткагынан кутулуш үчүн ушул динди берди эле. Аны пайгамбарыбыз көрсөтүп берди эле. Мамлекетибизди кантип сүйүшүбүз керек, үй бүлөнү кантип сүйүшүбүз керек, кандай кылсак Алладан берекет болот. Бардыгы айтылган, эмне адал, эмне арам экендигин. Бүгүн биздин эң чоң минусубуз, улубуз, кичүүбүз дейбизби, бай кедейбиз дейбизби, эркек аялыбыз дейбизби, динди экинчи орунга коюп койгон себептен бүгүн тапканыбыздан, жашообуздан берекет жок болуп жатат. Мен ушуну практикада өзүм жашоомдо мына ушу бекемдештерибиздин арасында жашап ушуну көрүп жатам да. Эмне себептен? Ата менен баланын, эне менен кыздын, бир тууган менен бир туугандын ортосунда мамиле жок болуп жатат. Бизнеси мүмкүн жүрүшүп аткандыр. Бирок үй бүлөлүк маселе өтө толтура проблема. Мен Москвага келген учурдан тартып, бир күндө 200, адашпасам 228 статья. Жанагы курьер болуп иштеген 16 жаштан 21 жашка чейинки кыргыздарда ошол жанагы наркозаттарды ташып бир күндө 16-17 адамдын соту болгон учурду биз кулагыбыз чалды да, ошол адвокаттар болгондор айтылып жатат. Кыргызстанга балдарын жиберип аткан, иштеп кел деп аткан, же болбосо ушул жака келип иштеп жүргөн улан кыздарга кеңешиңиз кандай, ушул маселени кантип чечсек болот? Өтө чындыгын айтканда керектүү суроо айттыңыз, суроо бердиңиз.
мен ошо Кыргызстандагы мекендеш ошол жактагы биздин улуу ата энелерибизге, ошол ага инилерибизге айтат элек, ошо бойго жетип жете элек, мындайча айтканда бели бешиктен чыга элек, турмуштун ысык суун түшүнө элек, окуй турган балдарыбызды, окуй турган кыздарыбызды ушундай бир акча таап кел деп жөнөтүшүбүз бул уже мамлекетибиздин келечегинин жоктугун алып барат. Ушундай бир илимге, билимге сугарылып окуй турган учурда акча таап келгин Москвага, Россияга барсаң эле ушул болуп, акча таап келип ушундай кредит алып, жол кире алып төлөп, кредит алып эч жакка карабастан бул жакта карай турган эч ким жок, ишинен дайын жок, жумушунан дайын жок. Айтып отурса, эми бул жакта проблемалар толтура, ол проблемаларды айта турган болсок, сөз деле узап кетет аябайчы. Ушу жөнөтпөсө, ошол жаш эч нерсени көрбөй келип калып, канча карындаштарыбыз, канча жаш балдарыбыз чын айтканда чектен чыгып бузулуп кетип атпайбы? Мен ушудан да кошумчалап айтып кетет элем, ушул нерсеге биздин мамлекеттик деңгээлде көңүл бурса деген. Муфтият колунан келген ишти кылды, российский муфтият менен келишим түзүп койду. Биз колдон келишинче ушул жердеги мекендештерибиздин колдоосунун негизинде иш алып кетип атабыз. Бирок ушул нерсе посольство деңгээлде, консулстволук деңгээлде карым катнаш бир официалдуу түрдө боло турган болсо, жалпы биргеликте көңүл бура турган болсо, бүгүн адам руханий ачка, руханий жагынан ачка да, духовный жактан бүгүн биз алсыз болуп жаткандыктан үй бүлөлүк мүчүлүштүктөр аябай көп. Үй бүлөлүк трагедиялар аябай көп. Бирок буну тилекке каршы ошол посольство тараптагылар жакшы биле бербейт го деп ойлойм. Неге? Себеби бардыгы келип эле ушу мага келип, аялым мындай болуп кетти, күйөөм мындай болуп кетти деп 2-ден 3-төн баласы менен ажырап калган үй бүлөлөр аябай толтура. Бүгүн биз ошон үчүн мен баягы динге басым жасап айтканым, өзүм эми диний адам болгондугум үчүн эркек өзүнүн жашоосунда ыйманы толо болбосо, Алладан келген жакшылык аманатты сезбесе, ал атасына дагы, апасына дагы, ага ини, эже, карындаш, аялына, балдарына да кыянаттык кыла берет коркпостон. Ошон тетирсе аялда деле ошондой. Ошон үчүн бүгүн биз басымды көбүрөөк ушул ыйман жагына, ушул дин жагын чочубастан элечи, ата бабабыз каада салттуу динибиз Абу Ханифа мазхабты, имам Матуриди акыйданы кармайбыз деп келатабыз. Ушуну биздин мамлекеттик деңгээлде деле колдоо болуп, көңүл буруп, мындай боло турган болсо жакшы болот эле деген ойдо. Себеби бизде мына светский мамлекет бизде эле бизди көп нерсени чекеге түртүп коет экен. Мына Чечня деле светский мамлекет, мисалга келтире турган болсок, Турция деле светский мамлекет. Бирок булар параллельный ошол элинин алдыга өсүшү үчүн диний алым уламалардын жана падышаларынын, президенттер биргеликте ишти колдоп, бири-бирин колдоп кетип аткан себептен аларда мындай дүйнөгө үлгү болуп жатпайбы деген адамдар деле көз бүгүн анализибиз ушуга бардыгыбыз ошол бир жыйынтыкта сөзгө келип атат да. Эмнеге? Россиянын карамагында туруп татар туугандарды карайлык, чечен туугандарды карайлык, Кавказ туугандарды карайлык. Биздин кыздарга айтылган адрестер, жаман адрессиз айтылган жаман сөздөр, олордун адресине айтылган эч ким уккан жок да. Ана мен өзүм 15, 16, 17 жылдан бери Россияда жүргөн катары мен муну өзүм күбө болуп айтып атам да. Эгемендүү мамлекет болуп туруп, ошончо километр алыстан келип туруп, биздин кыргыздын улуттук баалуулугуна адресине канча оор сөздөр келип атканын угуп көрүп туруп, ушуну биздин аттуу баштуу улуу ага инилерибиз, эже карындаштарыбыз эмне себептен мындай көңүл бурбай отурат? Адам өзү жеке өзүн оңдош керек. Оңдош үчүн адам Кудайдан коркуш керек, Алладан коркуш керек, камерадан коркуш керек эмес. Ал камера убактылуу кетип калса, камера калып калат. Бирок ар дайым көрүп турган жараткан Алладан корксо, ал бардык аманаттан коркот, кыянат кылыштан коркот. Балким мен берип аткан суроолор бул кайсыл бир мамлекеттик органга же бир миграциялык кызматка же ушул нерселерге тийиштүү болушу мүмкүн да. Бирок мен сизге кайрылып аткан себеби баягы ошол маселелер ушунча жылдан бери топтолуп келаткандыгына байланыштуу. Мындай орусча айтканда духовный адам өзүн оңош керек го, ушул динде же болбосо ушул сиздерде мындай биз динибизде кандай айтылат деген таризде келип атам да. Көбүрөөк улуттук баалуулуктарга басым жасагым келип атат. Мен аларга сөз тийгизим келбейт. Кавказдарга, чечендер, алар эле мусулман бир туугандар. Бирок кыргыздардын арасында маселе жаралганда кыргызга мындай
чечендерге салып берип, ошолор аркылуу маселесин чечтирген мен көп окуяларга күбө болдум да, көп уктум. Мен деле угуп келатам муну. Ушул өтө биз үчүн чоң минус. Бул биздин кемчилигибиз. Эмнеге биз улуу улуттардын арасында жараткан Алла бизди кыргыз кылып жаратпадыбы? Ата-бабаларыбыздын тарыхын карай турган болсок, мактана турган деңгээлде тарыхыбыз бар го. Ошол тарыхтарыбызга ата-бабалар сактап келген, ушул тарыхты сактап калыш аманат биз үчүн бул милдет да. Эми ушул жерге келгенде эле биз эмне үчүн бизде ошондой аттуу баштуу, ошондой бир Алладан башка эч кимден коркпогон, өзүнүн укугун, өзүнүн баягы милдетин билген патриот, мындайча айтканда, биздин азыркы тил менен айтканда, ошол имандуу патриот эр-азаматтарыбыздын аздыгы. Эч качан биз өзүбүздүн маселебизди өзүбүз чечмейинче башка бирөөлөр чечип бере албайт. Биз башка бирөөлөргө көз каранды болуш бул динибизде дагы, улутубузда дагы жакшы каралган эмес. Бул жакшы деп баа берилбейт. Ошон үчүн айтам да, мен ошол иман бар болгону, мен бүгүн канча сабак өтүп аткан жерлерде айтып келем. Ошо биздин кызыбыз башка улут менен кетип аткан болсо, сен барып кызыбызды уруп тепкилебестен, бул мусулмандыкка дагы, адамгерчиликке дагы жатпайт, бул акмакчылык. Бул кайра наоборот тескеричи улутубузду кайра сен өзүң шерменде кылып, ашкера кылып атасың, жарыя кылып атасың. Эркекче эле барып эле, ошол эркекти чекеге тартып эле, ошол мусулман, ошо башка улуттагы мусулман, ошону дин жолу менен эле чакырып кылсак болбойбу? Бул ислам дининде арам го. Сүйлөшөлүчү бир акырына чейин. Сен мейли кайсы улуттан болбосун. Ошону биздин эркектер айтканга жүрөгүндө иман болуш керек да. Жүрөгүндө жашоосуна дин болуш керек да. Ошо менен мындай суроо жооп кылгандачы. Бүгүн бизде айтып атпайм, ошол бизде нике окуганда гана молдо керек. Өлгөндө гана молдо керек, дин керек. Ошондо гана эстейсиң. Анан бир жин кирип кетип жол таппай калганда гана ошо молдодон башка хот жок экен деп ошондо келесиң. Мен тамашалап эле айтып атам, молдокелер силерге эмне стиральный машинабы депчи. Ушундай бир хотун калбай кир деп кокочо мокочо болуп калганыңдан анан тазаланып кетиш үчүн молдого келишиң керек. Молдо ошондо эле керекпи? Ондой эмес да. Жашообузга 24 саат иман, дин керек. Ошо 24 саат убактыңды, бул өмүр да, өмүр кымбат. Бул өмүр Алладан келген чоң бир белек жакшылык. Ушунун кадыр урматын сактап жашап калсак, адамдын көңүлүнөн өткөн жараткан Аллах Таала айтат го, мен кечирип жиберишим мүмкүн өзүмдүн өкүмдөрүнөн болгон өкүмдөрдү. Бирок пенде менен пенденин ортосундагы кетирген кемчиликтерди мен кечирбейм. Эгер ал кечирмейинче, экинчи адам кечирмейинче. Ошон үчүн бул жашообузда диндин ролу, мен айтат элем, дагы баса белгилеп, дин мененге кайрылып, ушул жалпы массалык деңгээлде аралашып иш кылбасакчы, азыр адамдардын жүрөгү ушуга муктаж. Чечилбеген маселеге мейли семейный болсун, мейли дүйнөлүк жактан болсун, эки адам чакыра турган болсо, калыс ушу молдоке чечип берсин деп келип атышпайбы? Демек биздин жүрөгүбүз түпкүрүндө иманыбыз бар да. Куран чындыкты сүйлөйт, динде бар чындык деп адамдын түпкү жүрөгүндөгү руханий азыктана турган жака баары бурулат экен да. Демек биз динибизди колдошубуз керек деген сөзгө айтмакмын мен. Бизде мисалы мындай маселе бар да. Биз эми демократиялык коомдо жашайбыз. Биз эми ал адамдарды силер мындайсыңар, тиңдейсиңер деп айтканын алыпсың. Бирок ошол эле кезде улуттук кызыкчылык деген бар да. Анан мындай суроо бергим келип атат. Эмне үчүн ушул басым жасап айтайын, Москва жергесинде биздин кыздарыбыз биздин кыргыз эркектерин сыйлабайт. Биздики ошол мындай жарма патриот болуп эле баса калып, сабап эле ошентон ого бетер мындай кадыр бар беделибизди түшүрүп аткан жокпузбу деген нерсени айткым келип атат да. Түшүрүп атабыз. Орунду жашырсаң өлүм ашкера болот деп жаап жашырганда эмне? Чындыгында бүгүн эркектер карындаштарыбызды сыйлай албай калды. Мен көп жерлерде эркектерге ачык эле айтып атам, ачуу сөз. Ачуу өзү чындык өзү ачуу болот. Эркектер эркектик намысыбызды сактай албай калган себептен биз эже карындаштарыбыздын намысын сактай албай калдык. Эже карындаштарыбыз ал эркектерге муктаж. Ал өзүнүн агаларына, инилерине муктаж. Ошолордун коргоосуна муктаж. Эгер өзүнүн агалары, инилери коргой албаса, эмне кылсын? Ал коргоосуз калды. Ошон үчүн башкалар келип колдонуп пайдаланып кетти.
Ага ким күнөөлүү? Ошон үчүн мекенди сүйүү имандан. А мекенди коргош эркектердин мойнуна жүктөлгөн го. Ата бабаларыбызда жакшы сөз бар го. Уулуңду жакшы тарбияласаң, урууң сакталат. Кызыңды жакшы тарбияласаң, улутуң сакталат деп. Ушундай сезим ар бир эркекте бар боло турган болсо, эже карындаштарыбыздын камкордугун көрө турган болсок, өзүбүз эже карындаштарыбыздын камкордугун кылбастан талкалап атабыз тагдырын, демек сенин да тагдырың талкаланат деген сөз. Өзүңдүн тагдырыңды өзүң талкалап атасың деген сөз да. А башкалар карап көрүп, мына кече бир ушул окуяга айтып коеюн. Ушул окуя биздин бир ошо мекендеш кызыбызды башка улуттагылар колуна паспортун алып чыгарбай уруп кордогон жерден ошо телефон кылып калып үлгүрүп калган экен. Биздин мекендештерден угуп, экөө барып, разборка кылып, ошо карындашыбызды куткарып чыгып кетиштир. Алар да ошол намаз окуган балдар. Спорт залга барып, намаз окуп, жакшы ошол жүрөгүндө иманы бар, ошол аманат, ошо карындашы жүрөгү зыркырап, ошо бирөөнүн колу кор болуп атканды угуп, ошо духу жетип. Иманы бекем адамдын духу болот да. Иманы алсыз адамдын духу болбойт. Ол коркот ал. Таасирленет ал. Алын жүрөгүндө кызыкчыл духу бар адам, иманы бар адам Алладан коркот, чындыкты айтат. Иманы алсыз боло турган болсо, анын бир мансабынан же байлыгынан же бийлигинен таасирленет, кой деп. Чындык, бул чындыкты Алланын астында айтып калбасак, адамдын заттын астында айтып калбасак, чындык чыркырайт дейт го. Ал адамды жөн койбойт. Мен бай улуу сөздү уят жок деп коет. Мен балким көп ушундай талим сабактарга катышпаганымдын себебидир. Бирок мен мындай ушундай сиздердин сабактарга келип аткан адамдардан деле угуп элекмин да. Эмне үчүн биздики ушул мусулман десе эле мындай бөжөңдөгөн адамды элестетебиз, мынтип эле жүрө бергенчи. Эмне үчүн биздин мына динибизде болот аткан, сиздер берип аткан сабактарда мусулман адам сапарда жүргөндө кандай болуш керек, саясатта кандай болуш керек, илим билимде кандай болуш керек, бизнесте кандай болуш керек, мына ушул сыяктуу лекциялар өтүлбөйт дагы. Эмнеге эле ушул кечиресиз мындай интимдик тегеректин аркасынан, анан талак маселесинин аркасынан эле ушул нерседен чыга албай калдык? Жок, сиз бир тарапты көрүп суроо берип койдуңуз, мен буга мындай деп жооп берем. Кыргызстанда 10-15 жылдан бери Аллага шүкүр, Кыргызстанда мен алым уламалардын кызмат кылып атканын берекетин да айтып кетейин. Ошолордун кылган кызматтарынын берекети мамлекеттен бир сом акча үмүт кылбастан, өздөрүнүн алган илимдерин Алланын астында беришин фарз, мен ошо бир туугандарыма жеткизип калышым фарз деп, убактыларын жанын малын аябастан курбанчылык кылганын берекетинен Кыргызстан Алла сактады. Бул жакты да биз жакшы баалап кетишибиз керек. Эмнеге? Бүгүн Кыргызстанда кече мына революция болду, митингдер болду, тополоң болгондо дагы мусорго айланган жок. Ошол жума намаз болуп калды мисалда, көрүп турдук го түз эфирлерден. Ошо жума намазда, ошо митингде туруп эле сапка туруп эле намазга туруп койду. Бул жактан биз алым уламаларыбыздын эмгегин биз баалашыбыз керек. Алым уламалардын эмгегин баалабасак, анда Алла көрүп турат. Баалап кадырласак, Алла баалап кадырлайт. Алла эсептешет. Биз адамдарды көзүн боеп алдап коюшубуз мүмкүн. Бирок Алланы алдай албайбыз да. Ошон үчүн баягы айткан сөзүңүздө бүгүнкү күндө демек биздин проблемабыз кыргыз элибиздин, үй бүлөбүздүн эптей албай калган себептен ошол талак маселеси көбөйүп кеткенден азыр урушуп кетсе эле, ол өзү намаз окуп бир диндар адам эмес, дин менен жүргөн адам эмес. Мен канчасын өзүм сурап, намаз окуйсуңбу десем жок дейт, орозо тутасыңбы десем жок дейт. Анан урушуп кетсе эле, аял эркексиңби деп талак сурап алып атат. Талагымы бер деп вынужден кылып талак айттырып алып атат. Ошонун мындай айтканда канчалык маанилүү экенин түшүнбөй эле айтып коюп атат деген сөз да? Жок, маанилүү экенин түшүнөт. Себеби талак деген сөз ал чай ичейин деген сөз эмес да. Талак деген сөз алар түшүнөт, ушул ажыраша турган мезгилде келгенде акыркы ход калбай калгандагы айтыла турган сөз экенин түшүнүп туруп, мен сенен кутуламбы деп ачууда шайтан алейхилананын кубандыра турган, жараткан Алланын азабын келтире турган сөздү эң ушул үй бүлөнүн талкаланышы да. Ушуга бүгүн биз басым жасап маани бербей атабыз да. Ошон үчүн айтат элем, адамдар имандуу болсо, мына имандуу коңшу мамлекеттерибизден деле билебиз го, ошол
ыймандуу болгон үчүн патриоттулук сезим күчтүү го коңшу мамлекеттерибизде. Бизде эмнеге ушу патриоттулук сезим күчтүү эмес? Ошон үчүн айтат элем, бул бир тараптуу эмес, алым уламалардын кызматы өтө чоң. Мына канча Россияга келди, коңшу мамлекеттерибизден келген жок, мисалы алым уламалары. Ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстан, ошол эле Тажикстан мисалы да. Ошолор мына жердеги ошол туугандарыбыз айтат, Кыргызстанга машалла алым уламалар муфтий баш болуп, сап өзү баш болуп, мекендештерден кабар алып, ошолордун келишине биз эми ошол муфтияттын өкүлү катарында ошол айлык албасак деле, мисалы мамлекеттен айлык албасак деле үмүт, жараткан Алланын жакшылыгынан гана үмүт кылып, мекендештерибизге ыйман сөзүн жеткизип калсак, арам адал эмне экенин билип калса, үй бүлөнүн баалуулугун кадырлап, ынтымак жашап, үй бүлө бекем болсо, анан кийин мамлекет бекем болот. Үй бүлө бекем болбосо, мамлекет каякта бекем болот. Мына жерде ошол динден алыстап кеткендигибиз үчүн качан проблема түшкөндө гана молдону эске чакырып, анан кийин колдонгондугубуз үчүн канча карындаш, эже карындаштардын ночной клубтарда кор болуп атат. Өткөндө сайттардан бери чыкты го, биздин бир жердеш мекендешибиз ошол ночной клубтан көчөгө чыгып, жыгылып калганбы, же чыгарып таштап коюшканбы, мас болуп жаткан жерден, телефону бир жерде, сумкасы бир жерде жаткан жерден, ошол эми ушу биздин мекендешибиз да. Ошол жерден башка улуттун таксисттери келип, талашып аткан жерден мекендешибиз намыстанып, ушу биздин кыз экен деп коргоп, телефонун жандырып, туугандарына чалып, анан дагы бир жердешибиз келип калып, көптөп эч кимге бербей, анан туугандарынын колуна тапшырып берди. Буга ким күнөөлүү мисалы? Ошон үчүн айтат элем, мен бул жерде ооруну жашырсаң өлүм ашкера жашырбай айтып, ушуну мекендештерибиз менен мамлекеттик деңгээлде караш керек. Мисалы мен ушу учурдан пайдаланып айтып кетейин. Биздин Кыргызстанда, Россияда, мисалы Турциянын посольствосу бар. Параллельно религиозный советниги бар, официальный. Бизде эмне үчүн ушу Россияда элчилигибиз бар, бирок религиозный вопросу карай турган темадагы штаб жок мисалы. Биздики ошол жогорку кызматка баргандар жанында бир сиз айтмакчы бир жанагындай диний кеңешчиси болуп калчу болсам да, биз светский мамлекетпизди эле кыйкырып чыгабыз го деп ойлойм да. Жок, светский мамлекет, мына Чечня, Турция светский мамлекет го. Бирок бар. Бирок советниги бар. Бирок советниги бар. Себеби мына Кыргызстанга бул ачык эле го, олар өздөрүнүн кызматын кылат. Религиозный жактан карайт мисалы. Бүгүн бизде религиозный вопрос боюнча, мисалы нике боюнча келип атат. Мен ғой муфтияттын өкүлүмүн, муфтият тараптан, бирок мамлекеттик тараптан эмес да. Мен бирөөгө барып туруп, өткөндө бир ачык эле айтайын да, бирөө келди, семьясын бузуп туруп ачык эле. Өзүнүн тааныш досунун инеси аялың мага жаап калды, мага никелеп алайын, аялыңа талак бер деп келди. Эми ушуну буга кандай мыйзам бар мисалы? Бул МВД кантип чечет мисалы? Бул арыз жазыш керек дейт да мисалы. МВДга кайрса арыз жазбаса биз карабайбыз дейт. Посольствого деле арыз жазбаса буну биз карабайбыз, бул өздөрүнүн семейный маселеси экен дейт. Ошонусу биздин улуттук баалуулук салкаланып атпайбы? Качан кыргыз бирөөнүн ала жибинатта үйүн бузду эле? Качан кыргыз бирөөнүн үй бүлөсүнө ошо таанышынын семьясын карап туруп, ошо никедеги жашап атканын барып бузду эле? Буну мына жерде бизде аттуу баштууларга мен курска койгом буну. Кабары бар. Миграцияда иштеп аткан агаларыбыз кабары бар. Угуп таң калган. Алла сактасын. Ошол нерсе эртең бүрсүгүн бир тууганыбызга же балабызга же кызыбызга келип калбайт деп эч ким айта албайбыз да. Ошон үчүн айтат элем, эгерде ошо иманыбызды, динибизди алдыга койсок, Кудайдан коркуп койсок, ошондо биздин мекендештерибиздин бир канча маселелери чечилет эле. Мен эми көргөндөрүм айтып атам да, эмне кыларын билбей ошо сизге кайрылып атканымдын себеби да. Мисалы, таң атпай метрого барайын түшөйүн десең, ошол жерден мас болуп ичип чегип келаткан жап-жаш улан кыздарды көрөсүң. Бирок мен башка улуттукун көргөн жокмун. Мен чечендердин кыздары, өзбектердин кыздары ошентип эркектер менен бирдей чылым чегип мас болуп жүргөнүн көргөн жокмун. Эми бул да ар кимдин өз иши. Бизде демократиялык коомбуз биз. Бирок ошол эле кезде дагы бир нерсени мен бул нерсени күткөн эмес элем да. Мисалы, интимдик ошол баягы кызматтарды жүргүзгөн сайттар ачылып кеткен экен кыргыздардыкычы. Эми ушуну биз мындай айтканда орусча мягко кантип тыябыз, кантип жеткиребиз ушунун жолдорун? Ушуну дагы деле айтат элем. Биз баары бир ошол эгемендүү мамлекеттин жараны катары, ошол кыргыз мамлекетинин атуулу катары
кыргыз улутунун кулуну катары, кыргыздын баласы катары күйүп пышканыбыз ушул эле. Бизге ата бабабыздын тутуп келген каада салттуу динин кармаш менен гана сакталабыз. Ата бабалардын заманында каякта демократия болду эле мисалы. Эми демократия деген сөздү бетке кармап алып эле, буну как будто бир фарз ушул дегендей кармап асылып алып эле чектен чыгып кеттик. Бунун жыйынтыгын көрүп атабыз. Чачтарын боеп, эркек менен, аял менен жыйынтыгы ушуга алып барып атпайбы? Ушул эми ушул акылга сыйбай турган нерсе да. Тең укуктуулук деп өзү тең укуктуулук динде көрсөтүлгөн да. Атанын даражасын көтөргөнчөлүк кайсы динде бар? Эненин даражасын көтөргөнчөлүк мактаган кайсы динде бар? Аял затынын кадырын баркын көтөргөнчөлүк кайсы динде бар? Бүгүн ушул динден алыстаганда бүгүн биздин эркектердин күчү, алы, намысы кетти. Эмне үчүн ошол айтып атпаймынбы? Россиянын карамагында туруп, ошо татар тууган, Кавказ туугандардын кыздарынан ошондой сөз адрес укпайсың. Биз Чечняга деле мечиттин ачылышына барып катышып келдик. Улуттук баалуулугун алдыга койгон. Не себептен? Себеби алар дин менен, динди колдонуп жашайт экен да. Президентин деле көрүп атпайсыздарбы мисалы? Ошол Россиянын падышасы менен кошо жүргөн учурда деле тасписын кармап эле, намазын окуп эле, намаз болуп калды деп эле, корреспондент журналист келсе азан болуп калды, токтой тур деп токтотуп коюп атат. Эмне себептен? Мен баягыдан бери айтып аткан сөзүм мааниси адамдын жүрөгүндө толук ыйман болуп, Аллахтан коркуп, Аллах Таала байлыкты, бийликти, мансапты, барчылыкты, жокчулукту, кыйынчылыкты, жыргалчылыкты Аллах сынап берет. Ошо сыноодон өтүп кетиш үчүн Аллахнын берген дини менен гана сакталабыз да. Рахматан лил аламин, бул аламга рахмат болуп жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп берип кетпедиби? Ал бөлүнүп, ур болуп бөлүнүп, мамлекет болуп бөлүнүп кетти деген жок. Ар бир улут бири-бирин урматташ үчүн, сыйлаш үчүн жараттым дейт Аллах Таала. Биз эми башка улуттарды көрүп, жарышып, жакшылыкта жарышуу бар нерсе. Жакшылыкта жарышып, озуп кетип, ичтардык завис, белый завис бар нерсе бул. Бүгүн биз дагы ушул өсүп аткан мусулман мамлекеттерди көрүп, жакшы жагын карап, мисалы биздин герка саясатта айтат го, Швейцария андай болуп кетти, бул мындай болуп өсүп кетти деп. Мен деле ошондой мисал айтмакмын да. Турция өсүп атпайбы? Экономика жагы деле өсүп атат мисалы. Дин жагы деле өсүп атат мисалы. Динин кордоп койгон жок, алхамдулилла, өскөн сайын өсүп атат. Ошол эле мына мен биздин Москвага жакын Кавказ эли барып катышып жүрөбүз. Азыр мына былтыры Чечняда чоң мечит курулду. Быйыл мына азыр мына Кавказда курулуп атат, Дагестанда курулуп атат, өтө чоң мечит курулуп атат мисалы. Алар динин таштап койгон жок да. Эмне үчүн бүгүн биз динибизди колдобой койдук? Мурун ата бабаларыбыз дин менен айтат го, мына тарыхта эле далил го. Султандар, падышалар, аалым уламалар менен кеңешип иш кылган да. Себеби дүйнө ахиреттин тарыхы, бактылуулугу, бактысыздыгы Куранда жазылган да. Ошон үчүн айтат элем, бул Алланы таанымайча, ким Алланы тааныды, бардыгын тааныды. Ким жараткан Аллахты тапты, ал бардыгын тапты. Мисалы, мен Алладан корккондугум үчүн ата-энемдин акысын жеп тебелиштен корком да. Алладан корккондугум үчүн мен башка адамдарды гыйбат кылып, жаманатты кылып, Алладан азап келип калышынан корком да. Ошон үчүн мен жаман сүйлөбөйм да бирөөгө. Эгер жаманатты кылса дагы, нәфсиме жакпаса да жүрөгүм түпкүрүндө ага жакшы күмөн, жакшы ниет кылып коем да. Эмне себептен? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошого чакырбадыбы? Үйлөнгөнгө чейин жарымсыңар, үйлөнгөндөн кийин толук бир үй бүлө болосуңар, толук болдуңар деп пайгамбарыбыз айтканда, эми алган жарым мен үчүн чоң аманат да. Мен үчүн төрөп берген балдардын энеси да. Ошону Алланын берген жакшылыгы деп мен кадырлабасам, эртең Аллахтын астына бул аманатка кантип жооп берем деген коркунуч бар да менде мисал да. Эгер ушул ыйман бардыгыбызда, ушул Алладан коркуу ыйман, баягы эле 7 кабат асман, 7 кабат жердин ортосунда байлык, бийликтин бардыгын таразанын бир жагына койсо, келиме ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах бир жагына койсо, басып түшөт деди. Бул жерде толук каада салттуу, мына Россияда держава мамлекет, чоң мамлекет, Аллага шүгүр, алхамдулилла, мечиттердин эшиктери ачык, ажыга барсак жолдор ачык, кенен кесири. Ошол кыжалатчылык, баягы сиз берип аткан суроолоруңуздун бардыгына мен айтат элем, колдон келишинче менин мойнумда фарз, чоң алым уламалар, муфтий дамылабыз, хазраттар ушу аманат кылып койду. Ушул жакта канча мекендештерибиз болсо, колубуздун канча жетсе, күчүбүз канча жетсе, эмгек кылып, Алланы таанытып калайлы деп аракет жасадык эле. Аллага шүгүр, мынантип азыр кичине офис кылып, класс ачып, азыр колубузда 200ге жакын кыз
эркек аялдар окуп атат азыр. Жакшы. Эми соңку суроолордун бири болсун, көбүрөөк азыр мен биздин ушу Орусияда жалпы иштеп жүргөн эже карындаштарыбызга аял затына сөз тийгизгим келбейт чынында. Бул жерде маселе ошол эле көп бардыгын айтпайм. Жалпылап айтканда да көбүнчөсү метролордун жанында жагандай ошол эле эми бул жактындагы мен пикиримде бул жактындагы баягы законун мыйзамын сыйлашыбыз керек го дейм да, бирок этика, адеп ахлактан артта калгандай таасир калтырды да мен көргөндөчү. Ошол эле метролордун жанында баягы чаңыртып кыргыздын музыкасын коюп алып, анан ошол жерде чылым чегип, түкүрүнүп, какырынып ошол жерде турган эркектерди көп жигиттер менен кыргыздар. Биздин ошол кандай десем, аял затын ошол биздикилер ошол себептен сыйлабайбы деген пикир жаралып атат да, анан кандай бир чакырык жасайт элеңиз? Себеби мисалы мен каалабайм да, биздин эже карындаштарыбыз мен азыр ошол жанагындай дааратканаларды тазалап ушинтип иштебешин, анан биз баягы эркек кишинин аманаты го. Анан сыйлабаганы көбүнчөсүн ошол жогоруда айттым. Кыргыз ошол эле кыргыз кызды бузуп кетип атканы балдар. Анан ушул жалпылап айтканда ушул маселелердин бардыгы биздин дагы төмөн түшүп кетишибизге себеп болуп атабы деген сөздү айткым келет да. Күч бирдикте дейт го, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушуну биздин мына бийлик бутактагылар менен биргеликте официалдуу түрдө болсо, мен ойлойт элем ушул иштерди бир канча алдыга жылдырып кылганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Бирок алиги жалгыз аттын аты чыкса дагы чаңы чыкса да чаңы чыкпайт дейт го, аты чыкса да чаңы чыкпайт дегендей, эми биз мойнубузга фарз экен, бул молдо эле адамдын иши экен деп түшүнүп калганбыз да. Ушул нерсени айтыш молдо эле айтыш керек. Молдонун иши деп калдык да. Жок, бул бардык мен кыргызмын, мен мусулманмын дегенин милдети бул. Бүгүн мына кайсыл жерде бизде бүгүн чайкана толтура эле ушу биздин мекендештер экен да. Ошол жерге айтып атам, кандай аш кыласыңарбы, чай кыласыңарбы? Азыр мына Кудайга шүгүр бара-бара былтыркыга караганда бир 5-6 айдан бери бир кичине бир жылыш бар. Азыр тынбай чакырып башташты, себеби түшүнүп баштады, патриот балдар пайда болуп баштады. Патриот эр азаматтар, агайын достор пайда болуп баштады. Алар кам кылып, кыжалат болуп, эртең мына биздин балдарыбыз чоңоюп кетет. Ар бир эркек аял ким болбосун, ошол эртең балама, кызыма келип калбайт деп айта албайт. Ошол кайдыгер болуп жүрүшү өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн улутуна бул кайдыгерлик деп түшүнөм да. Кайдыгер болуп жүрө бербечи, сен мага тийбе, мен сага тийбе деп жүрө бере турган болсок, эртең жөн эле ошол проблема кирип келет. Ошонун алдын ала официалдуулук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде ушуга бир басым жасалып, чогулган жыйналыштарда ушул иман туурасында сөз болсо, мен ишенимим бар, биздин кыргыз элинде ушундай бир жөндөмдүүлүк, зиректик, сергектик бир сыфаттар бар да. Себеби башка улуттар таң калат. Алым уламаларыбыз келгенде биздикилер тез эле топтолуп, муктаж да. Ошон үчүн ар жылда, ар шаарга, кайсы шаарда болбосун, Москва болсунбу, алым уламалар келгенде сөз болот экен, маселе угабыз деп келген талап койгондор көбөйүп атпайбы? Ушул алым уламаларга дагы канча мүмкүнчүлүк болушунча биздин мына бийлик тараптагылар мына поддержкага чыкса. Мен мисалы өзүм көбөмүн да, ошол алым уламалардын баардык канча бир канчасын алып келгенде мына өзүбүз чуркап жүрдүк. Мамлекет тарапта бир поддержка болбогон себептен алиги пограничтер допрос кылат да, сен каяка кетип атасың? Тем более Россия держава, христиан дүйнөсү мамлекети, сакалын коюп алып, алымдарды алып келе атсаң, чочуйт да булар, религиозный, тем более каяка барып алып да элди топтоп алып эмне кылат экен деген мааниде, каяка барасың, сел, неге кетип атасыңар, неден сабак өтөсүңөр деп. Анан биз ушул Россияда жашап калгандыгым үчүн мунун жолун ушул Россиядагы ар бир округ, крайдагы муфтилер менен таанышып, Кыргызстанга алып барып, көздөрү менен көрсөтүп, алар ишеним кылгандан кийин, анан кийин бу татар туугандарга, хазраттарга кайрылып, чакыруу кат жаздыртып алып, анан алып келип, анан баягы чакыруу каттардан баягыларга көрсөтүп, биздин бара турган адресибиз мына хазрат чакырды. Ошол мечитте сабак болот. Ошол жерде биздин максатыбыз, мекендештерибиз бир сектага, бир теченияга, бир фыркага кирип кетпесин, дининен алыстап кетпесин,
Ар бир улуттун өзүнүн менталитети бар. Биз демек улуу кыргыз эл болгондон кийин өзүбүздүн менталитетибиз бар, өзүбүздүн алымдарыбыз бар. Ушуну түшүндүрүп калсын. Эгер түшүнүп калса, ичпей калса, чекпей калса, ушу налогун төлөйт, арендасын дагы төлөйт, жиндилик кылбайт, үй бүлөсүн сактайт, жоопкерчиликти мойнуна алып баштайт, сергектикке чакырат биздин динибиз деп түшүндүрсөң, анан все, спасибо, да, все понял деп анан кийин кое берип атышпайбы. Ошого мамлекет тараптан ошону айтам да, ошол элчи деген бар бизде, консул деген бар, госкомиссия деген бар, МИД деген бар. Неге ушулар бизди мындай динди алиги өгөй баладай кылып эле мындай өгөйлөтүп койбостон. Азыр ушул ким болбосо өлсөк 4 такбир жаназа менен өлөбүз го. Адан качып кутула албайбыз да, жаназасыз жерге кирбейбиз да. Молдоке сиз катыныңыз бир өмүргө оформление болбойт да мисалы. Туурабы? Ушундай важный точка жерлерде дин менен болуп атат. Анан ушундай жерге келгенде мекендештерибиздин бүгүн кароосуз калган себептен ушундай чаржайтка келди да. Эгер ушундай официалдуу түрдө мына бүгүн Кыргызстанда алым уламаларыбыз алхамдулилла көп, чын-чынына келгенде чекеден эле кармап келип алып сабактарды күчөйтүш керек. Москвада патриот эже карындаштарыбыз бар. Москвада патриот агайыны досторубуз бар. Колдон келишинче топтоп, колдон келишинче чакырып, кичине иман сөзүн уктуруп калып атат. Бирок баягы балык суудан бөлүнүп тумчуккан сыяктуу ошо диндин чөйрөсү алсап кеткен себептен кача диндин сөзү болгондо, Алланын сөзү болгондо руханий азык алып, жыргап, дамылап, дагы ушуну көбөйтүш керек экенбизден. Кече түндө келдим Ростовдон. Мекендештер кетирбей бир күн билетиме кечип ишип, мына түндө учуп келдим. 3 күн катар тындырбай чогулушуп, ушундай жылуу мамиле менен кабыл алышты. Не себептен? Бүгүн биздин жашообузду оңдой турган өзөгү бул дин да. Дин болсо мамлекетти кыйратат деген тема эмес да. Ону биз баягы чоркок түшүнүк менен түшүнүп албай, наоборот, дин боло турган болсо мамлекетибиз өсөт. Мен буга мисал катары айтат элем, эч ким жок дей албаса керек. Мына Красный площадь президент кирип кетчү жерде чоң Ивандын эстелигин коюп, оң колуна крести коюп, сол колуна канжарын кармап турат го. Россияга киргенде пограничтердин ортосуна, значоктун ортосуна карасаңыз чоң кылып крести коюп койгон го. Демек айтайын дегеним, ар бир улут өзүнүн дининде бекем. Бирок эмне үчүн биз бүгүн бекем болбой калдык? Динди айтсаң эле биз светский мамлекетпиз. Онда өлсөң деле, катын алсаң деле светскийбиз деп онда динди колдонбой койбойсуң онда. Мисалы да, динден айтайын десең эле демократия бул, демократия, башкаларга укук бар. Динге келгенде эле светский менен тосуп, демократия менен тосуп коюш керекпи? Бул адилеттүүлүк керек. Айтып атпаймынбы? Алла десең ач калбайсың, Кудай десең кур калбайсың, ата бабалар бекерден айткан эмес. Улуубу, кичүүбү, байбы, кедейби, чындап чын жүрөктөн Алла дей турган болсок, Куранды жакшы карай турган болсок, тарыхты жакшы карай турган болсок, мамлекетибиздин өсүп өнүп кетиши ушу дин менен. Сүйүн ажы, сиз буга чейин ошол Орусиянын Сибир аймактарында көп мекендештерибизди динге чакырып кызмат кылып жүргөн инсансыз. Москвага мына жаңы эле, билишимче жаңы эле кеңсеңиздер ачылды. Биздин Москва шаарындагы мигранттарга, мекендештерибизге болгон кайрылууңуз, сизге соңку эркин микрофон. Мен убакыттан учурдан пайдаланып айтат элем, урматтуу ушул Россиядагы жана Москвадагы мекендештерге. Өмүр кымбат, Аллах Тааланын өмүрүн кадырлап, бактап, ысраф кылып албай, өткөзүп албайлык. Рызкы Алланын колунда. Жараткан Аллах Тааланын кулчулугун кылып, жашообузга дин алып келип, кандай гана кесип болбосун, ошол адал кесип менен жеген тамактарыбызды адалдасак гана жашообузга биз Россияга эмне себептен келдик? Жакшы жашоо курайлы деп келдик да. Жакшы жашоо куруш үчүн акча табышты эмес экен да. Алла акча табасың. Мен айтайын дегеним, Алла десең, буну бир алым уламалардын мисалын келтире кетейин, ушул сөзүн жооп деле болуп калат. Эгерде бир бай болгусу келген адам бай болгондон кийин өтө чоң кымбат үй салат. Өтө кымбат үй салгандан кийин анын ээси кире беришине, анан ичине маани берет экен да. Хажатканасына, туалетине маани бере бербейт. Не себептен? Себеби ал проекттин ичинде камтылган. Ал хазайын үйдүн ичи кандай болду, коноктор келе турган жер кандай болду, кире турган жер кандай болду, маани бере берет экен. Ошолорго маани бергенчелик туалетке маани бере бербейт экен да. Адде эле туалетти карай бербейт экен. Неге? Ол по пути дейт, баягында по плану
программада, схемада, проектте киргизилген бүтүп кете берет экен. Бирок ошончо кооз салынган ошондой үйдүн эми туалети простой болбойбу? Простой болбойт экен да. Ооба. Ошондой эле айтат алым уламалар, эгер мусулман адам ахиретин коозой берсе, өлүм хак да, өлүмдөн эч ким качып кутула албайт. Айтат го, адам баласы өлгүсү келбейт, Алла алат. Өмүрдү токтотот, өлүм берет. Адам баласы карыгысы келбейт экен. Бирок Алла карытыш мыйзамында бар. Карытса, карылыктан качып кутула албайт экен. Адам баласы оорусу келбейт экен. Бирок Алла кала оору бере турган болсо, оорун токтотуп кала албайт экен. Ал ким болбосун да? Кандай адам болбосун? Ошон үчүн мен айтат элем, жараткан Аллах Тааланын өкүмү менен жашап, ахиретибизди коозой бере турган болсок, демек бул дүйнөдөгү непростой туалет болгон сыяктуу, бул дүйнөдөгү непростой дүйнө болмок. Бул дүйнө эми ичесиң, жейсиң, туалет, ичесиң, жейсиң, туалет. Ушинтип эле өмүр өтүп, караганыбызды билбей кетип калып атпайбызбы? Ошон үчүн азы күндүк өмүрдө адамгерчилик, адамдык, улуттук, диндин баалуулугун сактап, жараткан Алланын бул аманат дүйнөсүн аманат экенин билип, кадырлап, барктап, өмүрүбүздү сактап, жашоо мамилебизди сактап, биздин динибизде чөптү дагы тебелебе, гүлдү дагы үзбө дейт го. Жаныбардан акысын тебелебе, теппе, урба, чаппа дейт го. Эми адамдын укугун биздин динибизде канчалык деңгээлде айткан. Өзүбүз динге кызыкпайбыз, динден алыс калдык, ошон үчүн бири-бирибиздин кадыр баркыбызды билбей калдык. Түшүнгөндө мурун ата бабаларыбыз 10 жыл мектепте окубаса деле, университетте окубаса деле, согуш учурунда да, кыйынчылык учурларда дагы алар 10дон 15тен төрөп туудуруп, балдарын ичтирбестен, чектирбестен, адепсиз кылбастан, ойлонбой эле бир нерселерди сүйлөй бербестен, мында адептүү, акылактуу улуулар отурганда улууну сыйлаган, улуунун катарында да отурган эмес. Ошо чоң адамдарды сыйлаш. Ошолордон үйрөтүлгөн го. Ошолор динден алган үчүн, жүрөгүндө иманы болгон үчүн ошондой болуп биз сакталып келдик. Эми бүгүн биз ол демократияны туурап, биз светскийбиз деп, биз эч ким кыйнаган жок го. Эгемендүү мамлекет эмне үчүн өзүбүзгө ээн эркин динибиз менен мындай камур-жумур болуп аралашып, бири-бирибизге барды келди кылып, динибизди пайдаланып, кайра наоборот динди пайдалана турган болсо, эрк бере турган болсо, кыспастанча абат эле болмокпуз. Дуа менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп бекеринен айтылган эмес да. Убактылуу дүйнө, бул да сыноо дүйнө, бардыгыбыз кетер дүйнөбүз, ахирет ошо дүйнө. Ошон үчүн ахиреттик иштерди кылган адам бу дүйнөнүн аманаттарынан коркот, кыянат кылбайт деген сөз келип чыгат. Ошого бардыгыңыздарды мен ошол мына Большая Ордынка 38-1 эркектерге 5-6 базар күндөрү кечки саат 6-дан 9-га чейин сабак кылып койгонбуз. Азырынча ошол аялдарга дагы ошондой 6 базар күндөрү эртең менен 9-дан 12-ге чейин, 2-ден 5-ге чейин 2 группа, базар күнү дагы ошондой 9-дан 12-ге чейин, 2-ден 5-ге чейин 4 группа кыз келиндер окуп атат. Келгендер азыр арманда эмес, кайра наоборот сүйүнүшүп, бара-бара ушул 1-ден 2-ден 3-төн уккандар. Бизде эми операторубуз жок болгон себептен алиги акыбалыбыз ошончолук деңгээлде болгон үчүн биз мындай тез эле баягы реклама кылып, баягындай нерсе, биз эми устазым да тарбияты ошондой болуп калган экен мага. Анан ошол акыбалга жараша көп жарыя реклама кыла албай атабыз. Колдон келишинче визитка кылып, телефон, группа кетип да секен-секенен. Анан азыр мына офис классыбыздагы өзүбүздүн ошо окуп аткан балдардын төлөгөн акчасынын негизинен болгон үчүн агайларыбыз, эжекелерибиз бекер окутуп атабыз. Бекер кызматтабыз. Бирөөлөр тамашалап айтты, сиз ана муфтияттын өкүлү болсоңуз миллиондордо тиешиңиз жокпу дедиле. Астагфирулла, жок. Биз жок бул жактабыз. Ал жактан муфтий айлык бербейби дейт. Жок, берсе керек деп ойлоппуз. 70-80 миң берсе керек деп ойлоппуз дейт. Ой, машалла, жакшы ниетте экенсиз. Аллахым буйруп насип кылса ошондой күндөргө дагы Аллахым жеткизет деп дуа кылдык. Ошон үчүн бул биздин мусулмандык вазифабыз. Мен эмнени көрсөм ошону айтам да, мага азыр только ошол семейный проблема менен келип аткандар аябай көбөйдү. Семейный проблема менен көйгөндөр. Бизде али көзөнү сындырып алып келип сурап атат да, мен айтат элем ушул учурдан пайдаланып, ошо сындыр электе келип, сынып калсам эмне болот деп сурагыла деп атам да. Сындыргандан кийин гана аны бүтөш кыйын. Ошон үчүн айтат элем, сындыр электе бир нерсени ошол талкалап ал электе, ушуну талкалап алсам, талкаланып калышын билип турам, ушул кандай болот деп сураса жакшы болот эле. Ошо келиңиздер, сабак алыңыздар, иманыңыздарды бекемдеңиздер. Иманыңыз канча бекем болсо, жашоо ошончолук бекем болот. Сүйүн ажы, сизге
чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол алтын болгон убактыңызды бөлүп, биздин мына каражат айлык маяны албай чет өлкөдө ошол биздин мекендештерибизге баягы адеп акылактан диний сабаттуулугун арттырып атканыңызга терең ыраазычылык. Биздин баягы өлкөбүз дагы өнүгөт деген, биздин дагы чоң баягы бир державаларга айланат деген бир жакшы ниетте болуп туралы. Ишиңиздерге ийгилик, ыраазычылык билдирем. Тамашалап айтып коем да мен, Алла ыраазы болгон болсун, күтүлбөй келип комментарий алганыңыздардан көп сөздөрдү бир мындай жакшыбы, жаманбы айтып койгон болуп коюшуңуз мүмкүн. Ошон үчүн мен мекендештерден дагы жалпы өйдө ылдый сөздөр кеткен болсо көңүлүңүздөргө албайсыздар, туура кабыл аласыздар деп айтат. Себеби кыргызда жакшы сөз бар го, тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деп. Ушу күйгөнүбүздөн ушул сөздөр чыкты. Кудайым буйруса, бүт мамлекетте азыр биздин кыргыз эли бар экен да. Анан кээ тамашалап айтат, кыргыздар бул жакта, Кыргызстан ол биздин ордобуз, мамлекетибиз, ат айланып казыгын табат дегенде бардыгыбыз айланып барып карызыбызга барып, Кудай кааласа баягы ата бабаларды түптөгөн каганат Кудай буйруса турат, державаларга айланат деген үмүттөбүз Кудай буйруса. Биздин ошо кыргыз элибизде алым уламаларды сыпаттап берет. Биздин кыргыз элибизде пайгамбарлардын сыпаты бар депчи. Жөнөкөйлүлүк пайгамбарларда болгон, биздин элибизде да жөнөкөйлүлүк бар. Берешендик сыфат болгон пайгамбарларда, биздин кыргыз элинде берешендик улут башкада жок чындыгында. Биз аралашып көрүп жүрбөйбүзбү? Жоомарттык сыфат пайгамбарларда болгон, биздин да ушул элибизде жоомарттык сыфатыбыз бар экен. Жоомарт ушул бар болсо деле, жок болсо деле ошо коноктун көңүлү оорубасын деп бере берет экенбиз. Ошого Аллахым бизди жакшы көрөт экен, берекелүү кылып ар жерде жүрүп, Алланын берген рызык терип жүрөбүз. Баарыбызга аманчылык, тынччылык, эсенчилик, мамлекетибиз бар болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун, элибиз аман болсун, элибиз ынтымак, биримдикте болсун. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы айтат элем, мен күтүүсүздөн келген сурооңуздарга күтүүсүздөн жооптор болду. Катасы болсо кечиресиздер, туура болсо туура кабыл аласыздар дейм. Алла сиздерден ыраазы болгон болсун, баарыңыздардан Алла ыраазы болгон болсун. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, айрыкча ошол Москва шаарындагы мекендештерге кайрыла кетебиз. Ошол Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлчүлүгү ушул жерде Кеңседе, Добрынин метросунда. Биз бул жака алдын адрести, анан телефон номерлерди жазып коебуз. Араб тилинен жанагы ислам таалим тарбия сабактар боюнча кененирээк ушул жакта номерлерден алсаңыздар болот. Эгерде кандайдыр бир пикирлер же сунуштар болсо, же муфтиятка өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер, салым кошо турган болсоңуздар, алдагы телефон номерге байланышып коесуздар. Ал эми комментарий болсо ой пикир калтырып, сунуш пикириңиздерди жазып коюңуздар. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин автордуу медиа тармагы Россия Федерациясынын аймагындагы мекендештерибизге адеп акылак, илим-билим жеткирип, диний сабаттуулугун арттырууга жана улуттук баалуулуктарды жайылтууга кошкон беделдүү салымы үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Россия Федерациясындагы өкүлү Сүйүнбек Ажы Жусупалиевке ыраазычылык билдирет. Алла разы болсун. Дагы да болсо баягы биздин мекендештерибизге, биздин мигрант бордошторубузга ушул жака келип дин, илим, билим баягы алганга да көп убакыт болбой иштеп калып атышпайбы? Ошолордун баардыгына мына сиз чоң салым кылып атасыз. Дагы да болсо бир кичине болсо да бир түрткү болот деген ойдобуз ушундай нерселер. Анан дайыма сиз кылган ошол биздин мекендештер кылган бул жерде устаздар сиздердин эмектериңизди биз ошол элге жайылтып, чагылдырып берүүгө бир ниеттенип жатабыз. Ошон үчүн сиздерди кубаттайбыз, колдойбуз, ишиңиздерге ийгилик. Алла разы болсун. Алла кабыл кылсын. Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, урматтуу агалар жана эжелер, бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү Москва шаарында ар аптанын жума, ишемби, жекшемби күндөрү Куран үйрөнүү, ошондой эле ислам таалим тарбиясы жана араб тили грамматикасынан атайын сабактарын сиздерге сунуштайт.
Ошондой эле улуттук баалуулуктар жана дагы мусулман бир туугандарыбызга керектүү салыктар мырзалар үчүн өзүнчө, ал эми айымдар үчүн өзүнчө өтүлөт. Ал эми салыктын жадыбалы тууралуу маалыматты бул жактан биле аласыз. Ал эми таалим-тарбия салыктары жөнүндө маалыматтар жана Москва шаарындагы толук адрес экранда жазылып болот. Андыктан бардык мусулман бир туугандарды чакырабыз.